деятелями судебного. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков менен Казакстан Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Жакип Асановдун онлайн режиминде жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга эки өлкөнүн жогорку сотторунун кызматкерлери да катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө тараптар ушулай да эки сот органынын бөлүмдөрүнүн ортосунда өткөрүлгөн онлайн жолугушуулардын бир катар жыйынтыктарын талкуулашты. Катышуучулар электрондук сот адилеттигин түзүү, административдик сот адилеттигин түзүү, макулдашуу жол-жоболорун колдонуу, көз карандысыз сот бийлигин куруу, сотторго ишенимди жана соттук коммуникацияларды түзүү жаатында пикир жана тажрыйба алмашты. Верховный суд Республики Казахстан достиг высоких результатов по цифровизации деятельности и намного опережает нас, в чем мы смогли убедиться в рамках визита в Астану в июне текущего года. Следует отметить, что электронное правосудие Республики Казахстан вызвало наше искреннее восхищение. В этой связи пресс нашего специалиста в город Бишкек для проведения анализа в судах и обмена опытом важен и полезен для дальнейшей работы по цифровой трансформации судебной системы и совершенствования электронного правосудия Казахстана. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества в этой области. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргыз делегациясынын Астана шаарында сапары үстүздө жылдын июнь айында болгон жана ушул жылдын сентябрь айында Бишкек шаарында өткөн эл аралык конференциянын алкагында жолугушуулар уюштурулган. Бул жолугушуулардын жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыктын өнүгүүсү башталды.